Салам достор. Силерге бүгүн итальян жомогу. Жомок кыялдан чыккан чатак жөнүндө. Арабакеч Петруччо үйлөнүп, үлпөт тою өткөндөн кийин колуктусун өз үйүнө алып келип деп турганы. Розина, эми экөөбүз сонун жашайбыз, я. Яды, Мен сырттын тирлигин кылам. а мен үйдүн. Мен жумуштан качпаган жанмын. Эртеден кечке иште десең да, араба менен жүргөн кылдырап. Бирок мен үйгө келгенимде калганы сенин түйшүгүң. Дарбазадан кирем да, атты киргиз дегенимди угарың менен чыркап чыгышың керек. Мессага мага ошол эле жетпей атты эле. Кантип жетпей атты эле? Аттын эр токумун алып, жем чөбүн суусун беришиң керек. Мен келем да, атты киргизип кой дейм. Бүттү. Айттым го сага. Розина сөзүн жүрүп алат күйөөсүнүн. Атыңдын жанына да жолобойм. Ата энем мени ат бакканга үйрөткөн эмес. Сен көп камсанаба бирок. Сага баарын үйрөтөм өзүм. Атты кантип киргизишти көрөсүң. Көрбөйм эле. Бу не дегеним? Агер мен, атты киргиз деп кыйкырсам, а сен? Кыйкыра бер. Мен үйдөн чыкпайм. Розина, көп жиниме тийбе? Сыйың менен атты киргиз. Киргизбейм дейм. Петруччонун да жаны кашайып өкүрөт. Киргиз дейм, Киргизбейм. Киргиз. Киргизбейм. Экөөнүн ысы чуусун эшиткен коңшу колоңдор жүгүрүп келип калышат. Кагылайындар. Ой, силерге не болду? Үй эмне талашыңар бар? Петруччо түшүндүрүп баштайт. Мунун мага жардам бергиси жок. Мен айттым буга. Атты киргизип кой деп. Булбосо киргизбейм деп күйгүзгүр. Эми ушун үчүн тартышкандан уялбайсыңар байланайындар. Дейт Джузеппе аксакал. Жүргүлөчү. Атыңарды мен эле киргизип берейинчи кагылайындар. Аныңар кайда эле деги? Көрүп атасыз го. Азырынча бизде кайдагы ат? Мен аны эми сатып алып келейин деп аткам да. Деген экен Петруччо.